Барпы заставасы жаңы имараттын ачылышы менен куттуктаймын. Эркентөр. Урматтуу аскерлер, мына мамлекетибиздеги болуп жаткан ар түрдүү жакшы жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү көрүп турасыздар. Ошолордун бири болуп, биздин бүгүн мына чегара кызматында дагы Барпы жаңы заставасынын имараты курулуп бүтүп ишке берилип атат. Генерал Шашеев, келсеңиз бул жерге. Генерал Шашеев жөнүндө айтып койгум келип атат. Биздин чегара кызматынын директору генерал-майор Шаршеев Уларбек Зарлыкович башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу чегара кызматынын директорлугунан кечээ күнү президентибиздин указы менен алынды. Мындан ары Уларбек Зарлыкович биздин мамлекеттин атынан Рад ШОСко директор болуп дайындалды. Бул регионалдык антитеррористический сотрудничество деп аталат. Ошондуктан биз Уларбек Зарлыковичти дагы башка чоң кызматка дайындадык. Урматтуу президентибиздин көрсөтмөсүнүн негизинде баарыбыз биригип эми Уларбек Зарлыковичти бир ушул кызматы менен куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Атамекенге кызмат кылат. Рахмат. Эми урматтуу арка кызматкерлери, урматтуу жергиликтүү тургундар, жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, мамлекетке кызмат кылуу бул ыйык милдет экендигин бизге жаштайыбыздан баштап үйрөтүп келе жатасыздар. Ошол эле мезгилде мамлекетке кылган кызматты туура эмес кылган кызматкерлерибиз дагы бар. Муну ачык айтыш керек. Мага жакында эле ушул арыз түшкөн. Мына Бегабад өткөрмө пунктунда турганда ошол жерде өткөн адамдарга корс мамиле жасаганыңарды, өткөн адамдарга туура эмес мамиле жасаганыңарды, кээ бирлерден ошолордон акча талап кылганыңар боюнча маган арыз түшкөн. Муну мен ачык айтып коеюн сиздерге. Дагы бир жолу алдыңыздарда эскертип коеюн. Эгерде мындан ары дагы ушундай арыз түшө турган болсо, анда жоопко тартыласыздар. Командир барбы бул жерде? Ким ушул заставанын командири? Так, кандай чаралар көрүлдү ошондон кийин? Эмне чаралар көрүлдү? Бөлөк жака отуруп, тиешелүү аскер кызматкерлер жаза чараларын алышты. Так, хорошо. Уктуңар, ошондуктан ар бириңер өзүңөр кызматыңарды таза аткарышыңар керек. Мына Кудайга шүгүр биз силер Өзбекстандын чегарасында турасыңар, Өзбекстан менен чегараны биз бүттүк. Өзбекстан менен чегараны тактап бүттүк. Демек чегараны кайтаруу гана калды. Чегарадан өткөн, же болбосо чегараны бузган, чегара бузган ар түрдүү элементтерге каршы күрөштү күчөтүшүңөр керек. Ошол эле мезгилде мына бизде азыр Кудайга шүгүр Тажик Республикасы менен да чегараны бүтүрдүк. Ар түрдүү көрүнүп аткан сүйлөшүүлөрдүн негизинде, президентибиздин аракетинин негизинде, биздин мамлекеттик комиссиянын жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде Тажик чегарасы менен дагы өзүбүздүн кызматыбызды бүтүрдүк. Эми азыр жакында юридикалык жактан документтер туураласак, анан ратификацияга алып кирип, аны да бүтүрөбүз. То есть бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети чынында өзүнүн баягы суверендүүлүгүнө жетишти. Бардык чегаралары такталды. Эми мындан ары чегараны коргоо гана калды. Чегараны сактап, чегараны бузгандар менен күрөшүү гана калды. Ал мына сиздердин милдеттериңиздер. Урматтуу чегарачылар, силердин кылган кызматыңар үчүн мамлекет тарабынан бардык жакшы чаралар көрүлүп келе жатат. Айлыктарыңар көтөрүлдү, курал жарагыңар, ок дарыңардын бардыгы камсыз кылынды. Жашоо турмушуңар боюнча мына кылган кызмат кылган жериңерде бардык шарттар түзүлдү. Мындан ары аскер кызматкерлеринин жашоо шарттары боюнча, үй бүлөңөргө көрүлгөн шарттары боюнча аскер кызматкерлери мамлекеттен курулуп аткан үйлөрдөн биринчи кезекте үй аласыңар. Кимдин үйү жок болсо, Жалал Абадтан алам дегениңер Жалал Абадтан алгыла, Бишкектен алам дегениңер Бишкектен алгыла, Көлдөн алсаңар Көлдөн, Нарындан алганыңар Нарындан алгыла. Так, Таластан алсаңар болот, Оштон алсаңар болот, мына Баткенден алсаңар болот. Мен азыр мына Баткенден учуп келдим. Ушул маселелерди карап. Ошондуктан
сіздердің ар бириңиздер үчүн мамлекет кам көрөт. Демек мамлекет көрүп аткан камды кам көрүп аткандан кийин силер дагы татыктуу кызмат кылып бергилегин. Эгер татыктуу кызмат кылбастан, берилгендик менен кызмат кылбастан, өзүңөр кайсыл бир деңгээлде мыйзамды буза турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Мен дагы эскертип айтып коеюн. Жоопко тартыласыңар. Мындан ары аямай болбойт. Эч кимиңердин кылган кызматыңарга, ээлеген кызмат ордуңарга карабастан жоопко тартабыз. Ал эми солдаттардын арасында, мына кызмат кылган контракт солдаттардын арасында, бизге досрочный келген солдаттардын арасында ошол жанагы дедовщина деген, уставдык бузуулар деген болбосун. Ушуну командирлер карап чыккылаган дагы бир жолу. Уктуңарбы? Балдар армияга келгенден кийин балдарды кээ бир жерлерде, эми силерден азыр анча андай маселе түшө элек, бирок кээ бир жерлерде балдарды уруп салап токмоктоп койгондор бар. Мына кече эле Сүлүктүдө ошондой случай болду. Так, эгерде кайсыл бир солдат запка тарта турган болсо, командирин кошуп туруп жазалайбыз. Командирлер күнү түнү көзүңөрдү албаса ошону карагылагын. Эгерде ошого карабастан дагы бузуулар болуп, же солдаттардан ата-энелеринен, солдаттардан ушундай бир кайрылуулар түшө турган болсо, командирлер жазага тартыласыңар. Имейте в виду. Мен муну командирлерге айтып атамын. Анан дагы билинбей калып кетет, көрүнбөй калып кетет дебегилегин. Туура солдатты тарбиялаш керек, солдатты даярдаш керек. Бирок ошонун бардыгын уставдын чегинде даярдаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошону жасагылагын. Уставдан ашып кетпегилегин. Анан солдаттарды дагы бир мурда ушунчалык кээде ушундай маселелер болуп калчу эле. Бирөөлөрдүн үйүнө барып иштетип, бир жерлерден башка бир иштерди жасатып, солдаттын милдетинен башка ишке алып барбагылагын. Камчыбек Ташиев Сузактагы Барпа айылына салынган чек ара заставасын ачты. Ал жаңы корпус жатакананы көрүп чыгып, жоокерлер менен чогуу отуруп тамактанган. Аскер кызматкерлери үчүн машыктыруучу зал, футбол талаасы, мончо жана башка жайлар салынган. УКМК төрагасы армия бардык зарыл нерселер менен камсыздалганын белгилеп, мындан ары мыйзам бузгандар, дедовщина кылгандар каттуу жазаланарын эскертти. Тышкы иштер министрлиги Актаудагы учак кырсыгында 2 кыргызстандык аман калганын ырастады. Азыркы учурда Казакстанда кулаган учакта болгон 3-кыргыз жараны боюнча тактоо иштери жүрүп жатат дейт министрлик. Эскерте кетсек, Бакудан Грозныйга учуп бара жаткан учак Казакстандын Актау областында кулаган. Учакта 62 жүргүнчү жана 5 экипаж мүчөсү болгон. Акыркы маалыматтарга караганда 32 адам аман калып, ооруканага жеткирилди. Санкт-Петербургдагы КМШга мүчө мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу башталды. Иш-чарага өлкө башчы Садыр Жапаров катышууда. КМШ лидерлери 2024-жылдагы кызматташуу жыйынтыктарын чыгарып, эл аралык жана регионалдык темалар боюнча пикир алмашат. Жолугушууда бүгүнкү учак кырсыгы тууралуу да сөз болору айтылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеого лайк басып, Болсун медиа каналына мына мынтип катталып коюңуз. Владимир Путин КМШга мүчө мамлекет башчыларына Актаудагы авиакырсыкта каза болгондорду эскерүүгө чакырды. Ал Россия ОКМнын учагы керектүү жабдуулар менен кырсык болгон жерге жөнөтүлөрүн кошумчалады. Прежде чем мы начнем работу, к сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. И, как мы сейчас только с вами и говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление. По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Я с утра разговаривал и с Ильхам Гейдаровичем Алиевым, который уже практически был почти на месте, вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании. Повторяю еще раз, будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших. И, конечно, будет, уверен, произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших
с специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией. Жогорку кеңештин депутаты Венера Райымбачаева дарыгерлерди өзгөчө биринчи медициналык жардам көрсөткөн адистерди кылмыш жоопкерчилигинин коргоо маселесин карап чыгууну сунуштады. Ал мед кызматкерлер соттолуп камакка алынган учурлар көбөйүп жатканын белгиледи. Биздин врачтарыбыз азыр мына жакында эле мына 3-4 врачтарыбыз ошо врачтын да күйөөсү дагы ошо отургузулду да. Эми ушул көрүнүш абдан жаман да. Чынар айым. Мен ойлойм, ушу медицинская помощь, биринчи медициналык жардамды биз деген ушу неме кылышыбыз керек, карап чыгышыбыз керек. Бул деген услуга эмес. Ар бир врач дайыма ушундай рисктер менен иштейт. Особенно ответственные посты, жана хирургтар, анестезиологтар, акушер-гинекологи. Биз качан алардан да мындай коргойбуз? Анда бизде врачтарыбыз калбай калат анда, Чынар айым. Ар бир сот анда ушу биздин врачтарыбызды отургузуп берсе, анда ким иштейт? Азыр райондордо врачтарыбыз жок, например. Кандай кылабыз анда? Ушуну айтып коюңузчу. Мы можем вот такую статью вывести? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүнкү күн 17 декабрь. Мен силерге кайрылуумдун себеби ушул кызым ооруганына байланыштуу жүрөгү оорулуп операцияга барууга туура келип атат. Атасы 2-группада инвалид. Апасы озо таштап кеткен. 5 айынан бери багам ушуну. Ушуга жардам берип коюңуздар, суранам. Операциянын каражаты жетишпей жатат. Баламдын жүрөк урчу порог сердца дейт. Мамасы жок. Мага 1 сомуңуздар, 100 сомуңуздар болсо да мага чоң акча жардам берип коюңуздар. Суранам. Колдору көгөрөт, остору көгөрөт, түшүндө кырылдап жакшы уктай албайт. Буттар көгөрө баштады азыр. Чоңойгон сайын өпкөсүнө куят деп аткан, өпкөсүнө куят атат, ошо түнкүсүн уктай албай ыйлап чыгып атат. Кайрымдуулук кылып кызым аман алып калганга мен эме кылып атам. 2-ге чыкты, эртең 2-ге чыгат. 19-унда. Калтара өзүмө караштуу эм банкым Асылкүл деп чыгат. Мага чыгып маалымат алсаңыздар болот. Россия өлкөсүнөн котором дегендеги Сбербанк бар. Өзүмдүн эним Надыр. Аягы 24 ийлүү. Ишеничтүү.